Шыкмаматовду 3,5 миң доллар зыян келтиргенсин деп 5 миллион сом төлөйсүн дептир. Эми карагыла. Жогорку кеңеш сырттан келген унга кошумча наркты алып салуу жөнүндө мыйзам жазып өздөрү 3 киши тегерменчилер. Мыйзам жазып киргизишти. Натыйжада Кыргыз казынасы 680 миллион сом зыян тартты. 680 миллион сом. Мен эсебим эмес, тийиштүү адистердин эсеби. Бул талкуу болду. Ошол мыйзамды жазган азаматтарды неге жазага тартпайт? 680 миллион. Эгер Шыкмаматов 3,5 миң доллар келтирсе, бул 250 миң сомдун тегереги болот. 250 миң сом зыян келтирсе, 20 эсе кошуп туруп 5 миллион төлө деп чечим чыгарды. Эгер 680 миллионду 20 эсеге көтөрө турган болсо, 13 миллиард 600 миллион сом болот. Бул деген Кыргыз саламаттык сактоо тармагына 1 жылда бөлүнгөн акча. 1 жылда бөлүнгөн акча. Эмнеге ошол 3 депутатты түрмөгө салбады? Президентке чейин кол койгон деп. Президенти кол коюп берип атат. Өкмөтү киргизип атат. Ошол мыйзам. Неге жоопко тартпады? Натыйжада кыргыз дыйкандары буудай айдабай калды. Неге? Себеп баасы 5 сом, 5,5 сомго түшүп кетти. Өзүн өзү актабай калды.